Каракол шаардык Борбордук мечит мындан туура 10 жыл мурун араб өлкөлөрүнүн демирчилиги менен 1 миллион 200 миң доллар акча каражаты бөлүнүп салынган. Андан бери аз убакыт өтсө, ушул мечиттин капталындагы темир чатырлары урап түшкөн. Бүгүнкү күндө ал жакта кайрадан эле ремонт иштери жүрүп жатат, бирок ушул мечиттин салынышы жана сапаты бүгүнкү күндө көпчүлүк адамга кызуу жаратууда. Бүгүн ошол мечит туурасында кыскача маалымат алабыз, бирге көрөлү. Каракол шаарынын Борбордук мечити курулганына бир нече жыл өтсө да, сапатсыздыктын жана тез бузулуунун белгилери менен коомчулуктун сын пикирине кабылып келет. Имараттын курулушу расмий маалыматтар боюнча 2014-жылы башталып, 2016-жылы пайдаланууга берилген. Курулуш иштерин негизинен жергиликтүү компаниялар Тяншан жана Аль-Строй фирмалары жүргүзгөнүн айтышат. Мечиттин курулушуна араб өлкөлөрүнүн каражат бөлүнгөнү менен иш жүзүндө жалпы сумма пландалгандан кыйла аз болгон деген маалыматтар бар. Баштапкы эсеп 1 миллион 200 миң доллар чамасындагы долбоор бир топ төмөнкү баада ишке ашырылганы тууралуу тургундар арасында кеп сөз жүрөт. Калың кар түшкөн кыш мезгилинде мечиттин капталындагы чатыр тосмо урап түшкөн. Бул имараттын конструкциясы кышкы климаттык шарттарга ылайыксыз келгенин, жылуулук жана гидроизоляция иштери кийин жасалган. Андан тышкары жыл сайын оңдоо түзөө иштери жүргүзүлгөнү менен бир жери оңдолсо, экинчи жери бузулуп, мечит үзгүлтүксүз убара абалда. Могу тышкы жасалгыларына акча кетип жатат жана мечиттин өзүнүн негизгиси ошол салынышында бир аз кемчиликтер чоң болгондуктан ошол кемчиликтерин бүтөп иштеп келебиз. Бирок буга ремонтуна азыр жок дегенде эле 100 миңден ашык акча керек да бияка. Акча бөлүп бергенде ушул жерде салып жаткандар бир топ акчаларын жеген деген сөздөр коомчулукта айтылып жүрөт да. Мунун канчалык чындыгы бар? Эми биз имам болуп келдик, бирок акчасы маселесине биз кийлигишкен жокпуз. Биз ал кезде жаңы келдик эле, андан бизден мурункулар билет, бирок эми элдин оозунда элек жок айтылат экен. Ошол болушу да мүмкүн. Балким далилдер бардыр, балдар көргөндөр, билгендер бар. Бул жерде 3 фирма салганда, эң аяккысы ошо жооптуу болуп калган да. Эми туура мындай эле караганда билинип атат. Ошол сапаттуу салынганда, жакшы салынганда, ошол кезде ошол акчага ушундай болбойт эле да. Ошентип ойлойбуз биз дагы, эми Алла билүүчү калганын. Ошол аларга дагы тиешелүү жерлерге биз арыз жазылган, кат жазылган, айтылган, өздөрү деле билет да. Эми ар жагын эми Кудайдан биз анын баарына териштирип жетише албай элек, колдон келгенин аткарып жүрөбүз да. Мечит өзүн-өзү каржылоо принциби менен иштеп келет. Мамлекетче Кыргызстандын дин иштери боюнча муфтият тарабынан туруктуу каржылоо жок. Ошондуктан жума жана айт намаздарына келген көптөгөн тургундардын арасынан сооп иш кылууну көздөгөн жарандар өз каражаттары менен талкаланган жерлерди оңдоп, ремонт жүргүзүп жатышат. Жума сайын садака яшиктерибизди коебуз. Ошол садакадан түшкөн акчаны мечиттин светине, суусуна, ошол жерде кызматчыларга жана ушул эгер акча ашып калса, биз жылда бирден ремонт кылабыз. Мисалы, былтыр 200 миңге бурчатка койдук да. Ошондой акчаларды топтоп, колдон келген жардамды кылабыз. Бирок эми көп түкүрсө көл болот, бирок элдин жардамы бар, жок эмес. Бирок ошол өзүнө өзү жетпей калат. Жана кышкысын азыр бир айга биз көмүр менен быйыл 70 миң ушундай кетти да, бир айга эле. Эми 3 айга жагып атабыз, ошол кышкыга да акча топтойбуз бизчи. Анан бул өзүн кармаш дагы ошол акча жетпей эле. Эми садакадан аябай деле түшпөйт. Негизгиси ал фитир садака эмелерге ал бул мечитке иштеткенге болбойт. Ал жер өзүнчө муктаждарга таркатылат. Коомчулукта мечиттин курулушундагы кемчиликтерге байланыштуу жоопкерчилик маселеси көтөрүлүп келет. Бирок азырынча расмий түрдө күнөөлөрдү аныктоо же иликтөө иштери тууралуу ачык маалымат жок. Курулуштагы чала иштер жана каражаттын туура эмес пайдаланышы тууралуу сын пикирлер кеңири тарап жатат. Караколдун тургундарынын айтымында, мечит шаардын руханий борбору гана эмес, коомду бириктирүүчү маанилүү жай. Ошондуктан анын абалына кайдыгер кароо келечекте дагы чоң нааразычылыктарды жаратышы ыктымал. Талгат Токтомушев, Нурдин Урманбетов, Атайын Ысыкөл жаңылыктарына.